түштөн кийин саат 2:30 улуттук коопсуздук кызматынын алдында ошол Садыр Жапаровдун тарапташтары улуттук коопсуздук кызматына кирүүгө аракет кылышты. Биз аларга 2 жолу эскертүү бердик. Ага чейин да алар башка жерде митинг өткөргөн. Алар бизге сөз беришкен, эч кандай коомдук тартипти бузганга барбайбыз деп. Бирок алар ошо милициянын тосуп турган тосмодон өтүп, ошо кичине кирүүгө аракет жасаган. Биз аларга бир канча жолу эскерттик, бирок ошого карабастан алар эмоцияга алдырып, таштар менен, пластикалык бөтөлкөлөр менен жана көтөрүп жүргөн желектин таяктары менен милиция кызматкерлерин уруп, алдында турган милиция кызматкеринин кийимдерин, погондорун айырып, ошо коомдук тартипти бузуп, провокацияга өздөрү барышты. Ошол себептен биз аларга мыйзам чегинде чара көрдүк. Бүгүнкү учурда 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына 68 адам жеткирилди. Кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча мүлктөрдү талкуулоо бейбаштык, ошондой эле бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү беренелеринин негизинде кылмыш иши козголду. Учурда ошол 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген жарандардын баардыгынын өздүктөрү такталып атат. Анан ошол биз ойлоп атабыз, кыска мөөнөттүн учурунда кимдин канчалык деңгээлде тартип бузгандыгын биз аныкташыбыз тийиш. Себеп дегенде биз эртең сот органдарына материалдарды жөнөтөбүз. Ошондо биз айтып беришибиз керек, кимдин канчалык күнөөсү бар экенин. Ал жерде административ тартип бузгандар да бар. Андан сырткары ошо кылмыш жаза кодексинде биз жогоруда көрсөтүлгөн беренелерге ылайыктуу кылмышка түздөн түз шектүү адамдар да бар. Биз алардын аты жөндөрүн тактап, жашаган жерин тактап, канчалык деңгээлде жеткирилген адамдардын күнөөсү бар экендигин баарын аныктап туруп, анан административдик тартип бузгандарга протокол толтуруп сотко жөнөтөбүз. Кылмышка шектүү жарандарды болсо Бишкек шаарынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка жабасты. Тиешелүү материалдарды топтоп туруп, анан убактысы бүткөндө сотко жөнөтөбүз. Анан сот калгандарына санкция берет. Ал эми берки административдик тартип бузгандарга сот да өзүнүн ошо мыйзам чегинде чара көрөт. Жанагы Садыр Кызматовичтин баласы кармалып салып аткан видеосу чыгып атат. Алар эмне болот? Алар кандай? Бул жерде мындай да, биз милиция кызматкерлери биринчилерден болуп эч кимге кол көтөргөн жокпуз. Алар адегенде милиция кызматкерине кол көтөрдү. Аларды кармоо учурунда аларга сөзсүз түрдө кандайдыр денелерине тийиши мүмкүн. Себеп дегенде аларды кармаганда да аябай катуу каршылык көрсөтүштү. Эми биз ошол тергөөнүн жүрүшүндө, алгачкы иликтөөрдүн жүрүшүндө баардыгына баа берилет. Себеп дегенде муну коомчулук көрдү, интернетте турат, видеолор бар. Ошонун баары мыйзам чегинде баардыгына чара көргөнгө биз ошо аракеттерди көрүп атабыз. Азыркы учурда ал жерде 68 киши бар. Алардын арасында ким бар экени, кимдер жок экени боюнча тактап атабыз. Садыр Жапаровдун уулу Турсунбек Акун бар деп айтылды. Биз алардын баарын дагы биз мындай жөнөкөй айтылган сөздөргө эмес, биз ошолордун баарын документтерин текшеришибиз керек, жашаган жерин текшеришибиз керек. Бүт документалдуу түрдө аныктагандан кийин анан биз ойлоп атабыз, балким бүгүн түнү менен же эртең менен кошумча маалыматтарды беребиз.